Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун Ош, Жалал Абад, Баткен жана Талас региондор аралык бөлүмүнө соңку 5 айда 4000 жаран кайрылган. Мунун ичинен үй бүлөлүк зомбулук боюнча 38 учур катталган. Ош шаарында өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны акыркы 2 айда 2 эсеге өскөнү байкалган. Мисалы, март айында 104 шектүү болгон болсо, жалпы бөлүм боюнча жаш бала уже 5 айдын ичинде бул көрсөтүштөр 300дөн жогору болуп кетти. Көбүнчө уруулук жогорку кодекстердин жогорку жөнүндө 90 беренеси уруулук, анан жазык кодекстин 200 беренеси биринчи бөлүм бул дагы уруулук. Ал эми соттук экспертизаларды мамлекеттик борбор тарабынан иликтенген соттук иштердин 45% дал ушул аймактан жиберилет. Жеринде корутунду чыгарганга аталган тармактын түштүктөгү филиалында шарт жок. Кызматтык кеңсени жаңылоо демилгеси быйыл гана ордунан жылды. Ага сунушталып жаткан объект менен юстиция министри жеринде таанышты. Этот филиал обслуживает 3 большие области. Оштогу башкармалыктын 3 чоң облусту телеп жаткандыгын эске алуу менен аймакка заманбап кызматтык кеңсенин болуусу абдан маанилүү. Анткени калкка жеринде жардам көрсөтүү менен кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулата алабыз. Азырынча биз объекттер менен таанышып жатабыз. Кыска жана чукул убакыт аралыгында бул маселе чечилет. Ал арада быйыл жыл соңуна чейин аталган министрлик республиканын 6 районунда юстиция үйлөрүн ачкан отурат. 2 имараттын курулушу жыйынтыкталса, 500 миңге чукул жаран жашаган Кара Суу районунда жаңыдан гана башталды. Ал жерде мамлекеттик нотариустар отурат, калкка аксыз юридикалык жардам берүү боюнча биздин борбордун кызматкерлери отурат аймактарда. Ал эми үчүнчүдөн болсо пробация кызматынын кызматкерлери отурат. Бүгүнкү күндөгү элдин талабы президент тарабынан да коюлуп жаткан санариптештирүүнү жеткиликтүү деңгээлде ишке ашыруу, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү боюнча койгон талаптары ушул биздин ушул иш аракеттер аркылуу ашырылат деп мындай толук ишендирип айтып кете алабыз. Заман агымынан артта калбай иштөөдө башкы орунда 3 жыл мурун ишин баштаган пробация департаменти кызмат көрсөтүүнүн 2 багыты боюнча санариптештирүү ыкмасын киргизген. Бул абдан жеңилдик алып келди. Биринчиден бул ошо биз департамент пробация борбордук орган катары ошо республика боюнча ошо сотко чейинки пробацияны, аткаруучу пробациянын ишин так аткаруусун өз убактысында аткаруусуна көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күндө биз статистика жагынан так сан күндө чыгып турат. Материалдык техникалык базанын эскилиги, штат тартыштыгы, эмгек акынын аздыгы сыяктуу башка тармактардагы көйгөйлөр юстиция министрлигине да мүнөздүү. Келерки айдан тартып аталган министрликке 11 кошумча штат бердигин ачуу мерченделип жатса, коррупциялык көрүнүштөрдү болтуруу максатында электрондук нотариат программасы иштелип жатканын аталган тармактан кабарлашты. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.